Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силерге ачык асман, жарык маанай каалап, ар бириңерди билимдүү болушуңарга тилектешмин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы текшерүү иши. Сабагыбыздын максаты өтүлгөн темалар боюнча билимдериңерди текшере аласыңар. Физикалык формулаларды, чоңдуктарды жана бирдиктерди элестетүү менен маселе иштөөгө калыптанасыңар. Логикалык ойлоону өнүктүрүү менен тырышчак болууга тарбияланасыңар. Биз экинчи чейректе ички энергия, заттардын жылуулук сыйымдуулугу, жылуулук саны, отундун күйүү жылуулугу, беттик тартылуу күчү жана деформация деген темалар менен тааныштык. Бүгүнкү бизге берилүүчү тапшырмалар дагы мына ушул темалардын негизинде болмокчу. Физика сабагында маселе иштөөдө эрежелерди эске алышыбыз керек. Биринчиден, берилген тапшырманы окуп чыгып, берилди деген бөлүгүнө ар бирин туура жазуу. Экинчиден, формула бөлүгү. Берилген тапшырманын негизинде тиешелүү формулаларды жазып алабыз. Жана ошондой эле бирдиктүү, эл аралык бирдей системага келтирүү. Үчүнчүдөн, чыгаруу бөлүмүндө берилген формуланын негизинде чыгарып, жообун негиздейбиз. Анда эмесе бизге берилүүчү биринчи тапшырма. Массасы 10 килограмм сууну 10 градус Цельсийден 20 градус Цельсийге температурага көтөрүү үчүн коромжу болгон жылуулук санын тапкыла. Суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу 4200 дужол бөлүнгөн килограмм көбөйтүү градус Цельсий. Берилген тапшырманы дагы бир жолу окуп чыгып, туура белгилеп, формуласын жазып жана туура чыгарууга аракет кыласыңар. Кийинки тапшырма. Кандайдыр бир цилиндрдин ичинде басымы 50 килопаскаль болгон газ бар. Сырттан күч жумшоо менен анын көлөмүн 5 метр кубтан 3 метр кубка чейин кысышты. Аткарылган жумуштун чоңдугун тапкыла. Бул жерде бизде басым, жумуш жана көлөм жөнүндө сөз болуп турат. Берилген тапшырманы дагы бир жолу окуп чыгып, туура чыгарасыңар деген ишеничтемин. Кийинки тапшырма. Кандай массадагы нефти күйгөндө чөйрөгө 880 мегаджол жылуулук саны бөлүнүп чыгат. Нефтинин күйүү жылуулугу 44 мегаджол бөлүнгөн килограмм. Мына балдар, бул жерде бирдиктерди эске алуубуз керек. Биз эл аралык бирдиктер системасын бирдей системага алып келип алуунан маселе иштөөгө болот. Кийинки тапшырма. Узундугу 2,5 сантиметр өлчөмдөгү ийне суунун үстүндө жатат. Аны алуу үчүн кандай күч жумшоо керек? Суунун беттик тартылуу коэффициенти 0,72 ньютон бөлүнгөн метр. Бул маселеде балдар
беттик тартылуу күчү жөнүндө сөз болууда. Жана ошондой эле 2,5 сантиметрди сөзсүз түрдө метрге айландырып алуубуз зарыл. Акыркы тапшырмабыз. Узундугу 40 сантиметр пружинаны 10 сантиметрге чейин кысып кое беришти. Серпилгич күчтүн маанисин эсептегиле. Пружинанын катуулук коэффициенти 150 ньютон бөлүнгөн метр. Маселени дагы бир жолу окуп чыгып, берилишин жазуу менен жана ошондой эле бирдиктер системасын кароо менен чыгаруубуз зарыл. Урматтуу окуучулар, бул берилген тапшырмаларды өтүлгөн темалардын негизинде туура, таза жана так чыгарат деп ишенемин. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.